84 талапкер кайтаруу кайгылуу күзөт кызматы атайын багыттагы полктун курамына кошулат. Талапкерлер Ички иштер министрлигинин Жапар Шабиров атындагы окуу борборунда 3 айлык даярдыктан өттү. Борбордун башчысы Бакыт Дубанаевдин айтымында окуу учурунда жарандарга сылык сүйлөөгө, психологиялык туруктуулук сапаттарын өрчүтүүгө басым жасалган. Укук коргоо органдарынын катарын толуктоо үчүн дагы 3000 курсант даярдалып жатат. Мурдагыдай жарандар менен урушпай, талашпай, маданияттуу кызмат көрсөтүү да эң негизги талаптарыбыз ошол. Укук деген эмне, мамлекет деген эмне, адам укугу деген эмне, адам укугун кандай сакташ керек. Ошондой негизги нерселерди 3 айдын ичинде үйрөтүп чыгып атабыз. Жок, чакырат, обязательно чакырат. Буюрса бизди бир аз күч керек да. Азыр мякты бүтөбүз, аяктап жумуш бизге даяр буюрса.